Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Арбаңыздар, силер менен кайрадан Кыргыз диаспора кеңеши миграция жаңылыктары. Сөз баштарынын астында биздин видеонун астына кирип, Telegram каналынын ссылкасына катталып коюңуздар. Себеп деген YouTube каналы жакында Россияда жабылышы мүмкүн деп атат. Ошон үчүн бардык видеону биринчи Telegram каналга жүктөйбүз, андан кийин анан башка соцсеттерге жүктөп турабыз. Урматтуу мекендештер, бүгүнкү маалымат болсо таксист мекендештер жөнүндө, айдоочу мекендештер жөнүндө. Россия Федерациясында бүгүнкү күндө таксисттер абдан жетишсиз болуп атат. Чоң кризиске Яндекс.Го компаниясы дуушар болуучудай болуп атат. Россиядагы Москва шаарындагы официальный расмий телеканалында таксинин коэффициенти абдан жогорку деңгээлге жеткенин айтып атат. Бул тууралуу мурда Яндекс.Го уюмунун жетекчиси Антон Петраков айтып кеткен. Дефицит водителей такси в России к концу года составит 130 тысяч, рассказал на ВЭФ представитель Яндекс.Такси Антон Петраков. Проблема может привести к росту цен на десятки процентов, особенно под конец года и в часы пик. Россия боюнча Москва жергесинде 130 000 айдоочу бүгүнкү күндө жетишсиз болуп атат. Эгерде 130 000 айдоочуну биз жаңы жылга чейин камсыз кылбасак, бул чоң кризиске алып келиши мүмкүн. Жана таксинин коэффициенти өйдө көтөрүлүп кетиши мүмкүн деп ошону айтты. Бул жааттан азыр мыйзам долбоорун иштеп жатат. Ошо таксист жарандарды көп текшербегиле, көп тийишпегиле жана аларды депортация кылбагыла деген сунуштарды киргизип атат. Эми ошону күтүп туралы. Таксист мекендештерге жакшы жаңылык болсо дагы айтып турабыз, бирок уже бул жаатынан чоң жумуш башталды. Кыргыз автопарктар, таксопарктар абдан көп, кыргыз жарандары ошол такси жамаатында иштегендер абдан көп. Ошол себептен буга дагы биз өзүбүздүн салымды кошобуз, жетки тийиштүү органдарга жеткизгенге. Анан кийин ошол айдоочу мекендештерге дагы бир тиешелүү бир жаңылык. Жакында эле Золотая корона акча которуу жана кредит берүүчү система бир жаңы кызмат ойлоп чыгарыптыр. Эгерде машина силердин атыңарда болсо, ошол машинени срочно акча керек болуп калса, залогко коюп туруп 500 000 рубльга чейин акча алсаңыздар болот экен. 2 жуманын ичинде которсоңуз, ошол акчаны проценти жок, кайра кайтарып койсоңуздар болот экен. Кээ биринде акчага муктаж болуп калат. Ошон үчүн машинени өзүңүз айдап жүрө бересиңер, ПТС документтери өзүңүздөр калат дагы, ошол 500 000 рубльга чейин акчаны убактылуу колдонуп туруп, кайра жаап койсоңуздар болот. Менин оюмча, абдан мажбур болуп аткан учурда абдан жакшы кызмат болуп атат. Бул тууралуу болсо ошол Telegram каналынан көрдүк. Мен азыр ссылкасын кирип коем. Приложениени обычно көчүрүп аласыңар дагы. Золотая коронаны ошол жерден, анан кийин займы деген жерге, под залог авто деген жерине киресиңер дагы, машинанын номерин киргизесиңер, одобрение кирсе, договор подписывать этип, анан кийин калаган картага которуп алсаңыздар болот. Бирок ошол эле учурда барыбыз билебиз, мындан 2 жыл мурун чоң мошенниктер ошол жаатында иштеп кеткен. Ошондон дагы сак болуңуздар. Ошол Золотая коронанын өзүнүн официалдуу чатынан сүйлөшүп, ошол иштерди кылыңыздар мекендештер. Миграция жаңылыктарында өзгөрүү болсо айтып турабыз. Силер менен Кыргыз диаспора кеңеши төрагасы мен Кубанычбек Осмонбеков. Сак саламатта болуңуздар.